аябай методчулар атабы эже Кудай берсе сиз да бир айдан ушу кызыксыз результатын айтаңыз деп Кудай жалгасын өзүңөр алмай деп атам да кантип эле деп ишенген эмесмин чындыгында. Анан кызым уже иче баштадык. Мана кийин жакшы Кудай буйрса анан давление бир ай болуп калды. Анан кийин давлениясы түштү, шишиктердин баары кетип күндөн күнгө жакшы да, аябай жакшы болду. Анан больницага да жатыш керек болду, бөйрөктөн больницага жаткырдым. Врачтар жаткыз деди да. Анан алып барып жаткызсам, сахар көтөрүлүп аткан, тиги жеңем экөө сүйлөшүп жеңем айтты да, мындан бере бер, бир стакан экспеле депчи. Хорошо деп айттым, бөлүп 8 бөлүп кылдык да. Анан 8 бөлүп бир бөлүп ичип анан көргөзбөй иче баштады да. Анан таң калыш врачтар вообще сахар түшпөй, анткени инсулин алды да. Сахар да түшпөй жатпай, аябай 2-3 чейинчи. Вообще врачтар өздөрү шок эмне болуп атат депчи. Биз айтпайбыз да. Анан кийин алар дозасын азайтпады уже, инсулиндичи. Анан ошо менен кызым больницадан чыкты. Анан баягы дагы чөп баштадык, продолжение кылып атабыз дагы деди. Азыр давлениясы түштү, сахары түшүп атат күндөн күнгө, Кудай буйрса уже 2 бөлүп берип атам да азырчы. Анан күндөн күнгө түшүп, азыр жакшы кызым кадимкидей нормальный убагына келип, Кудайчы, жакшынакай 26 кызым бар болчу, дордой иштечи. Вообще чыкпай машина айдачы, даже машина айдай албай калган, мама эмне болот эми депчи, көзүнөчү. Ана баса көзүнөн да соң болуп атпайбы, көзүм уже күндөн күнгө жакшы. Көз күндөн күнгө жакшы да. Анан менде бүйтөсөң да, сен кантип көзүңдү айтчы деп күндөр ошол кызым менен айтып канчалык берчи анан. Кандай болуп калды көзүм десем, мама күндөн күнгө сол көз жакшы болбой атканда, мурда вообще эле жабылып калганда мутный болуп калды депчи. Азыр уже сиздин мындай уже бетиңизди тааныбай атам, ата көрүп атам дейт да. Күндөн күнгө улучшение болуп атат да. Уже жакшы болуп атат. Өзүм дагы давление болушумун, такай дарыштымын. Азыр Кудай ушул дагы ченеким бир айдан бери 100 кызым көзүндө ченебиз анда давление болуп атканда 120-80 болот азыр. А кызымкы 110-80, кээде 180 болуп калат, меники 120-80 стабиль болуп калды. Мен ушундай ыраазымын. Ушундай анда кызым айтып койду, мама мына ойлап болчу, сыкпай эле болчу депчи, даже ойлап болчу депчи. Анан ой кызым дагы эле келет десем, ушундай өзү да кызым да ыраазы болуп аябайчы. Экөөбүздүн ишибиз азыр аябай ыраазы болуп атабыз. Рахмат силерге дагы ушундай